Assalamu alaikum ардактуу Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Мына бүгүн биз Бишкектен көлдү көздөй баратканда кеминден чыгып беришиндеги айланпа жолдун жанында турабыз. Бул жакты көздөй кеткенде жаңы жол, ал эми бул эски жол. Бул эски жол экенине карабай ушинтип жүргүнчүлөр байма-бай каттайт. Анткени бул жакта айтылуу апамдын каттамасы жайгашкан. Охо, бул каттаманы жебеген арманда. Мына бүгүн биз мына ушул жерде 18 жылдан бери каттама жасап иштеп, кардарларды ушул жака көндүргөн, жада калса Абу-Дабиге чейин барып, арабтарга үйрөтүп келген каттаманы Ира апа тууралуу биз интервью тартмакчыбыз. Кызыктуу болот. Алыстабаңыздар. Көлгө же нарынга баратып апамдын каттамасына токтогон адам болбосо керек. Бул жерде жай кышы сүт, чай, каймак жана ысык каттама менен конокторду тосуп алышат. Ал эми Ира апа бул жерде 18 жылдык өмүрүн өткөрүп, алгачкылардан болуп иштеп баштаган апалардын бири. Ира апанын колунан каттама жеген Сауд Арабиялык туристтердин купулуна толуп, жакында эле Абу-Дабиге барып, аларга каттаманы үйрөтүп келди. Бүгүн биз Ира апа тууралуу жана ал жасаган каттамалар тууралуу көрсөтүп беребиз. Кандай сапанын? Жакшы, буйрса жакшы. Ира апа буйрса жакында Абу-Дабиге барып келди, Дубайга барып келди. Мына ошол каттаманын артынан десек болот, апа? Каттаманын артынан. Бул жакта иштеп атканыңызга, бул жакта каттаманы жасап элдерге берип атканыңызга 18 жылдын жүзү болуптур. 18 жыл мурун бул жер кандай эле? 18 жыл мурун бул жер 95-96 жылдары башталыптыр бул жер. Могу жерде 15 түтүн Чолок айылында 15 түтүн үй-бүлө бар. Ошолор ушченге айран, сүт, каттама, чай сатып окот кылышчу экен. Бул жерде боз үйдө апа бар болчу. Апа баштаган, ошол эки киши баштаган кичинекей баласы менен. Биринчи ошолор баштаган. Алар келип каттама жасап баштаган. Каттама жасап, ошо боз үй менен могу жерде турчу апа. Боз үйдө турчу. Сиз эмне болуп келип калдыңыз ага? Мен могу жерде фазенда бар. Ошого кароолчу болуп келдик. Кароолчу болуп келип, ошо ойдон эле ушул ишке аралашып калдык да. Апа менен ошо ападан үйрөнүп, ушул жерде 5 аял бар болчу. Саат 2-де чыгышчу, айран, сүт, каттама, чай сатып коммерсанттарга. Анан кечинде кирип кетишчү. Ошолор менен илешип жүрүп, ушу каттамага аралаштык чындыгында. Ошо. Анан сиз өзүңүздүкүн ачтыңыз бул жерде. Анан кийинчерээк бул жерде ачык жерде эле үстөлдө сатчыбыз. Анан кийинчерээк жер бөлүп, бая чаң болуп атты, эме болуп атты, жетиштик, машина өткөн сайын чаң болот экен. Мындай кылып анан курдук. Ар бирибизге бөлүп берди айыл өкмөтү. Жер 3 эмеден сотуктан бөлүп беришти. Ошо боюнча анан ушундай куруп алдык. Куруп алып ушу менен окат кылып атабыз. Апамдын каттамасы деген сөздү качан чыгардыңыздар? Эмне болуп апамдын чайы менен апамдын каттамасы деген бир 2010-жылы силерге окшогон балдар чай ичишти келип. Чай ичип анан апамдын чайына окшош экен апа деп кобурап калышты. Апамдын чайына окшош экен деп кийин барнер жазып келип беришти. Ошо боюнча апамдын чайы бир жагына апамдын каттама сүт чайы деп жазып келип беришти. Анан жалпы ушул жерге Чолок айылы апамдын каттама сүт чайы болуп аталдык. Тааный баштадык. Ошо боюнча таанылдык. Холодный вода ал убакта аябай болуп турган убак болчу, бизге асыра киши келчи. Холодный воданын ар түрлүү кишилер иштешти. Анан эмеси кете баштады, ыркы кете баштады. Ошондон келип кеткен кишилерди кармап атып, биз ушул даражага жеттик. Чындыгында. Ушул даражага жеттик. Бул жерде 5 аял бар. Ошолордун эмгеги, ошолор менен кошо каттама чай сатып жүрүп ушул даражага жеттик. Анан апа эми бул каттама деген тамак кыргыздын тамагы, кыргыздын тамагы. Биз эми айылда чоңойгон балам менчи. Анан айылда биз деле каттама жегенбиз негизичи. Анан бирок каттаманын баркын, каттаманы ушунчалык мындай деңгээлде сүйүп жеген эмеспиз чынын айткандачы. Апалар жасап берчү. Каттамага элдерди көндүрдүңүздөр бул. Ошо артыкчылыгы эмне бул башка каттама? Башында апа ойлоп таптыр, баягы оңойраак, бачымыраак бышырып, бачымыраак чай, ысык чай менен кошо ысык бергенге ошентип үйрөтүп, эме элди үйрөттү да. Ошо менен ушундай кылып кетти. Ападан үйрөндүм, чындыгында ападан үйрөндүм. Ошо менен каттама сүт чай кылып, биз дагы бачымыраак бышат да, бачымыраак ысыгыраак бере коесуң. Анын үстүнө даамдуу
даамдуу. Каймак менен, чай менен болгондо. Жумурткасы менен баарын ошо ойлодук да ушундай кылып берели деп. Ошентиптен мурда жуусу каттама менен чай сатчыбыз чындыгында. Баягы кыргыздын кээ бирөө айтат, бир эле каттамабы дейт, башка түрү жокпу дейт. Эми кыргызда бир эле каттама болгондо ал кезде бир эле каттама жасатчыбыз. Пияз эле кошконубуз болсо, баягы эле кыргыздын каттамасы. Ушуреке. Анан кече жакында болгон окуяны айтып берсеңиз, сиз Абу Дабиге бардыңыз, интернетти дүңдедирдиңиз. Бул эми каттаманы ары бери өтүп элдер жеп көнүп калышкан да, анан жада калса арабтардан бери бул каттамага суктанып, даамын жакшы көрүшүп үйрөткөнсүз. Август айы болуш керек эле, август айында бир 20дай арабтар келди. Арабтар келип анан кирип чай ичишти. Тиге ким деген балам менен, атын унутуп калдым, Жодар менен. Келип чай ичип, каттама жеп, жумуртка жеп, көлдү көздөй кетишкен. Көлдү көздөй кетишти. Баары эле улуу кишилер экен. Бир эле принци бар экен. Принц жаш бала экен. Сураштырсам ошо принцтин тиги туугандары болуп кетет баары деп Жодар кобурады. 3 күндөй өйүн өттү го дейм көлдөн. 3 күндөй өйүн өткөндөн кийин кайра кирип, кайра чай ичишти. Анан ошондо кетип баратканда Жодар айтты: "Апа, Дубайга барасызбы? Дубайга чакырып атат" деди. Мен күлүп, ой айланайын, Дубайга барып көрбөптүн деле Кыргызстандан чыгып көрө элекмин да чындыгында. Кантип барам деп койдум. Ошентсем апа ойлонуңуз деп күлүп кеткен, чай ичип кетишкен. Андан кийин ноябрда кайра чалат. Мен ошо кезде докторго жатып калдым, ооруп. Колум ооруду да, колум менен докторго жаттым. Апа ошентип чакырып атат, кандай кыласыз деп. Ой, барайын, эми үйдөгүлөргө айтайын биринчи. Үйдөгүлөр менен акылдашайын. Мен андай жерге чыгып да көрбөптүм. Кандай болот? Биздин барган келгенибиз кандай болот? Ага канча акча кетет деп күлдүм. Күлсөм, ой апа, ошентип тиги бекер алып кетебиз деп атышат деди. Ноябрь, октябрь бара алган жокмун чындыгында. Доктордон колум бошогон жок. Декабрда келгенде кайра чалды Жодар, барасыңарбы деп. Мейли эми баралы деп анан кызымды, күйөө баламды алып алып бардык. Кандай экен эми сиз Абу Дабиге барып? Жакшы эми. Алар өнүккөн өлкө экен, жакшы, таза. Чакыруусунун максаты эмне экен ал жака? Ал кишиге каттама жагыптыр, шейхке. Ошонун 5 жылдыз отделине бардык. Фернандо деген отделге бардык. Ошол эки өзү жактырыптыр каттаманы. Анан өзүнүн ресторандары бар экен ичинде. Ошолорго кошом деп, ошондой ойдо, менюсуна кошом деп, ошондой ойдо чакырыптыр. Менин поварларымды үйрөтүп бересиңби деди. Биринчи киргенде эле астыгыстан өзү тосуп чыкты. Өзү тосуп чыгып, кандайсың, жакшыбы? Ооруп калды деп уктум, жакшысызбы деп аябай сурап акырш. Эс алгыла деп жиберди. Бир 4 күн эс алдык. 4 күндөн кийин ошо айтты. Мурда эле Жодар айткан, мен поварларыма үйрөтөсүңбү деп атат деп. Мейли эми үйрөтөлү деп ошенткенбиз. 4 күндөн кийин поварларына үйрөттүк. Мастер-класс көрсөттүңүз? Жана эме шеф-повар бар экен, алардын баары эле жабалактап үйрөнбөйт экен. Ар ким өзүнүн жумушунда турат экен, кандай болбосун. Шеф-повар гана жүрдү 4 күн биз менен. Ошол эки үйрөндү. Ошо шеф-повар айтып калды эме деп. Ошо жайда келем, келип дагы өзүм үйрөнүп кетем деп ошентти. Андан кийин 2 күн калганда тиги шейхтин өзүнүн поварлары бар экен, өзүнүн үйүндө повар экен. Ошолор үйрөнүп кетишти. Караглачы тургандар, мына шейхтер ошо Абу Дабиге апаны алдырып, ошол жактан ушул рецебин апанын өзүнүн колунан бир үйрөтөлү деп апаны чакырыптыр. Бул да болсо сиздин мээнетиңиз апа. Сиздин өзүңүздүн жанагы конокторго болгон сый мамилеңиз, мунун баардыгы бирип эле ушуга мындай үзүрүн көрүп атасыз да. Баягы 18 жылдан бери иштеген үзүрүн көрүп отурабыз чындыгында. Ошо каттама менен бутустан турдук. Балдарым да, кыздарым дагы. Ошол жердеги элдин баары эле ушу менен окат кылып атабыз, ушу айыл бүт бойдон. Же болсо бул жерде үлүш жери жок, же тиге иштеген иштери жок чындыгында. Тиги арабтар сиздин рецептти үйрөткөнгө акча төлөп бериштиби же төлөгөн жокпу? Төлөштү. Төлөбөдү десем уят го. Конверт менен акча беришти, төлөбөдү деген уят го. Жатканыбыз, ичкенибиз, учканыбыз баары бекер болду да чындыгында. Ыраазымын ошого. Ыраазымын. Анда азыр апа кирели дагы каттама өзү кандай жасалат? Мындай көрсөтүп бересизби же бул секрет аябай? Мейли көрсөтүп берейин, бирок көрсөтүп берейин. Кээ бирөөсү апа кандай кылып жасалат деп сурап калышат. Болгон рецептин айтып берсем,
андай болбой койду апа, бирдемесин жашырып атасыз дейт да. Ошентет. Анан азыр болсо минтип калдым. Бир күн, 2 күн иштегиле келип. Мен акча төлөбөйм силерге. Келип иштегиле, анан жаткан үйүңөр да бекер, тамагыңар да бекер. Анан кеткиле деп. 4-5 үйрөнүп кетти ошентип. Жүрүңүз, ашканаңызга кирип чыгалы, э? Мейли. Жука кылып жакшынакай кылып мынакей. Апам менен чогуу каттама кандай кылып жасалат экенин силерге көрсөтүп беребиз. Апамдан мастер-класс мынакей. Камырды мондай кылып жайып, жука кылып, анан үстүнө жусайдан сээп, майдан сүйкөп, майдан сүйкөп алып, анан монтип тиге ороп коебуз. Ороп коюп, ал ийине келгенче холодильникке салабыз. Холодильникке салып, андан кийин монтип быша баштайт. Көмөч касанды ысытып алып, бышыра баштайбыз. Эмнеге холодильникке салыш керек муну? Кичине ийине келет да, муздап ийине келет. Өтө ысыкта турса бул деле ачып кетет. Май кошулуп атат, жусай кошулуп атат, анан ачып кетет да бул дагы. Ошентет. Андан кийин холодильникке салабыз. Моунун калгандарын холодильникке салып койсоңорчу. Зарина. Жайна. Нуржан. Каттама кадимки эле башка каттамаларда эле жасалат экен, бирок бул жакта апамдын сүйүүсү, апамдын сезимдери, апамдын мындай бир каттамага болгон өзгөчө мамилеси менен анан каттама даамдуу болот окшойт го деп койду. Анысы дагы тиги келгенде кээ бирөөсү апам махабатына барабыз деп күлдүрүшөт. Апам махабатына барабыз деп. Негизи каттама кыргыздын тамагы эмес, анан таттуу дагы ысык бойдон беребиз. Süt çay менен жакшы, аябай. Ошо менен атагыз чыккан биздин. Ушу чолок айла. Süt çayды накталай süt çay куябыз. Каймак менен беребиз. Жакта кимдер? Кыздарыңыз иштеби? Булар келиндерим булар. Келиндериңиз? Өзүм келиндерим. Көмөч касанды ысытып алабыз да монтип. Ысытып алып, бир сыры мен көмөч касанга май койбойм. Май койбой эле өзүнүн майы менен оролот, өзүнүн майы менен жайылат, өзүнүн майы менен бышат булар. Ошон үчүн кичине курагыраак болуп жакшы болот. Май койгондо борсок болуп калат. Жана кыргыздын борсок болуп калат. Примерно канча каттама сатасыздар? Канча штук? Санап көрбөдүңүздөрбү? Санап көргөн жокмун, бирок болжойм. 100дөн ашык. 100дөн ашык. Жайында андан көп. Жайында 2 мүшө күн кетет. Жайында толок экен бул жакта адамдар, Азыр эме болуп атпайбы, каникул болуп атпайбы? Ошого барата киши көп. Жакшы. Жакшы да болуп атат анысы. Бир каттаманын баасы канча? 60 сом. Бир каттаманын баасы 60 сомдон. Чайыбыз деле 60 сомдон. Каймагыбыз деле 60 сомдон. Ошол эки элге кичине жеңилирээк болсун деп ушундай кылып алганбыз. Өтө кымбаттатпайлы, элдин чөнтөгүн да карайлы, элдин эмесин да караш керек да. Деп ушинтип ошондо жасап атабыз. Бул жак ким болот? Кызыңызбы же келиниңизби? Бул келиним. Бул менин келиним. Тиги да келиним. Экөө тең. Ошо келиндер кылышат. Семейный бизнес турбайбы бул жагы? Келиндер кылат. Кыздары дагы ошол жерде. Бул жакта сиз эми апанын ордун басатчы, орун басарлардан турбайбы, бул жагы? Орун басарлардан. Үйрөнүп атам 4 жыл болду, апамдан үйрөнүп. Иштейт уш жерде кыздар. Апам үйрөткөн. Азыр буюрса каттама жейбиз болот. Жаңы ысык каттама жейбиз. Чоң рахмат. Каттамадан эме атабыз. Нан таап жеп. Ачоңуз. Ой, жай чакырдыңызбы? Шеф поварыңарды чакырып койсоңбу? Кечик биздин тамактарда калдыбы? Миске чакырып коюңузчу деп атам. Чакырып кой. Бекемби? Жакшы. Могу ким жооп берет? Могу ким жооп берет? Мага жактай калды. Тамагың ва! Бар эмей. Алып келе калсын. Бай казан. Аш казандын бейиши. Ва! Бай казандай мачы каласа. Мынакей жаңы биз жасаган, апа бизде болдуңбу? Апа жасаган апамдын каттамасы менен апамдын сүт чайын азыр ичели деп атабыз. Бул жакка келген коноктордун баардыгы ушул апамдын өзүнүн колунан чай ичели деп азыр дагы келип аткан учур экен. Сүрөткө түшүп кетип атышат дедиңиз, Сүрөткө түшүп кетип атышат. Мынакей апамдын өзүнүн колу менен өзүнүн мээримин төгүп жасаган каттама. Бисмилла.
Каймак бул күнүгө свежий алып келесиздер. Күнүгө свежий алып келип беришет. Бул жерде точка бар, ошол жерден свежий алып келишет. Айылдагыдай каймак. Каттама менен. Ысык каттама менен каймак даамдуу болот да, жакшы. Укмуш. Апамдын каттама сүт чайына окшош экен дешет балдар, жаш балдар. Кайынки Негизи айылдагы тамакта болчу. Айылдагы таза тамакта. Болчу. Апа, эми сизде кандай пландар болуп атат? Эми план Танылып атасыз. Популярность өсүп атат күндөн күнгө. дагы Бул жакты кеңейтейин, чоңойтойун деген ойлор барбы? Морики Абу чоңойтуп Дабиге барып келдиңиз, ойлоруңуз өзгөрдү болуш керек. Шаарга көчөйүн аларды деген. көрүп ойлорум өзгөрдү. Алардын кафелерин көрүп биздин кафелер эми эптеп эле да. Морики ушуяка чоңойтуп жасайын десең тар бул жер. Аркы бетке өтсөмбү деген оюм бар. Аркы жаңы жол жаккабы? Объездге өтсөмбү, ошояка кенен жерлер бар да. Кенен жерлерге бир жакшылап салып алсак, шартын жакшы кылып салып алсак деген ой бар. Анан бул жерде деле жасасак десек эле жылда эле жаз башталганда эле аласыңар деп. Бул темир жолдун жери да, темир жол бар, мунун артында темир жол жакын. Алардын деле баякы законго таяп эметип атышат да, темир жолго киши чыгып кетип коюп кетпесин, же авария болсо эме поезд куласа, сүзүп кетпесин деген ойлору бар да. Анан жылда эле оңдойлу десек эле жылда ошо жаз башталганда ошондой башталат. Аласыңар, башка жерге көчөсүңөр деп калышат. Анан эле оңдой албай, ремонт кыла албай эле баягы менен калабыз. Анан сезон башталып кетип эле анан унутулуп кетебиз. Кышынга чейин унутулабыз. Анан жаз башталганда кайра башталат ошентип. Ушинтип эле келатабыз чындыгы. Баягы өкмөт деле мен көбүнчө могу Кемин акимине кайрылып атам да. Бир кененирээк жер берсе, анан көчөбүз деп атабыз да, баарыбыз эле ошентип турабыз. Көчпөйбүз. Ушул жерде оокат кылып атабыз. Канчалаган киши Кыргызстанда, могу Кемин районунда канчалаган киши жумушсуз. Ошолор жумуш иштеп атат. Ошол жерде толтура адам иштейт болуш керек. Студенттер жайкысын. Мындай күндөрү бош кишинин баары келип иштеп оокат таап атышат ушул жерден. Бир кененирээк, жакшыраак жер берсе, ошого көчсөк деген ой бар да. Ой бар. Бул жерде менюңуздарда мына жумуртка, мышкы сууга бышкан жумуртка, каймак, сүт чай, анан каттама. Ошол эке. Эң башкы ушулар өтөт менюда. Бул жерге кээ бирде бир пирожки, самсы жасасак өтпөйт. Каттамага көнүп калышкан. Каттама, чай, ошо жумуртка, анан каймак менен чай ичишет. Чайыбыз да жакшы. Чайыбыз дагы накта сүт менен коюлат. Самоордо кайнап, могу жерде булактын суусу бар. Булактын суусу менен кайнайт. Даамы жакшы. Сиз өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, сиз өзүңүз ушул айылдан болосузбу, балалыгыңыз каяктан, же бул жака турмушка чыгып келгенсизби башка жактан? Мен өзүм Карабулак Бейшике деген жерден, Каныбек Осмоналиевич чемпион. Ошонун айылынанмын. Анан Качкеевди билесиз да, депутат. Ошонун айылына турмушка чыккам. Бир айылдан бир айылга эле экөө, бир айыл өкмөткө карайт. Бир айыл өкмөткө эле карайт. Ошол жака чыккам. Ошол жакта Кеминде келем өзүм. Канча балаңыз бар азыр? 6 бала бар, 3 кыз, 3 эркек бар. Баары ушул жерде иштешет. Баары тең ушул жерде. Бир эле студент бала бар, кичүү балам. Ал шаарда. Калгандар бүт ушул жерден оокат кылабыз. Ошол жерде оокат кылып келатабыз. Ошо бир эле айылдан бири ошол жакта окугам, Карабулак айылында окугам. Карабулак Бейшике. Мектепте ошол жактан. Ошол жактан 11-ти бүткөн. Университетте окугансызбы, кандай? Университетте окуган жокмун. Кондитерский училищаны окудум чындыгында. Ал кезде биздин убакта университетке өтө алчу эмеспиз. Жакшы 5ке окугандар өтчү. Чындыгында 4-3 өтө алчу эмес. Ойлодуңуз белем ушул жакты мына башында баштап атканда клиент аз эле болчу да. Клиенттер аз эле болчу. Ушундай болуп өркүндөп өсөт дегендей бир сизде ойлор болгонбу? Баягы бул жерде туруп клиенттерибиз келет, чай ичип кетет, анан кээде бир иштебей калганда кайгырчумун да, баягы клиенттер келип издеп кетти го. Кайра эметип кетишти го дечимин да. Ушунчалык өстүк ошол эке. Эмгегибиз кайтты го ушул жерде. Апа бул самоордун чайы өзгөчө даамдуу болот болуш керек. Даамдуу болот. Кайнап, булактын суусу бул. Кечке көмүр менен кайнап атат. Анан сүттү да накта куябыз да, накта куюп анан чайды момунтип свежий куюп алабыз. Сеткага гана. Бардыгы свежий болуп турбайбы? Баары свежий бойдон куюп беребиз да. Ошон үчүн
Таттуу болот, э? Таттуу болот. Чайыбыз дагы таттуу болот. Мына бул жактан апа эшикке айланып чыкпай, ушул жерден Балдарым ушинтип жасап берген. Терезеден Üşüsün чыгарып, деп. сонун Üşüsün ыңгайлуу суукта деп. Ушинтип жасап беришкен балдарым. Күйөө балам баары ушинтип жасап беришкен. Уш жерден куям. Суукка чыкпайм. Неге сүт чай апа? Сүт чай неге мода болуп калды? Көп эле сүт чай Кара чай. ичишет да. Кээ бирөө айтат, такыр үйдөн сүт чай ичпейм дейт. Ушенге келип сүт чай ичем деп күлдүрөт. Ошончет да. Мен өзүм дагы ошондоймун да. Мен үйдөн сүт чай ичпейбиз. Ошо. Негизи Ошенге келип ичем дейт. Көбүнчө сүт чай ичпейт. Ошончет. Кара чай менен көк чай ичишет да. Ошо. Бул жакта ошо сүт чай Ошончет. ичишет. Бияктын чайын сүт чай ичип жүрөм деп таң калышат да. Үйдөн такыр ичпейм дейт. Ошентип айтышат. Ошо ушундай самоордун эмеси. Ушундай. Улбу? Кайнап кетти да. Кайнады бул. Көнүп калды дебейсиңби? Ысыкка көндүк да. Апа, атыңыз ким? Менби? Жипар атым. Жипар апа. Сиз мугалим болуп иштейсизби? Жок. Ким болуп иштейсиз? Мен да ошо апаңдай тамак жасайм. Бияктабы? Жок. негизи. Жетегиз районунда. Покров. Каттаманы жедиңиз да? Ооба, биз дайыма ишке көчүп баратканда жеп кетебиз. Ушул жерден чай ичип. Эми каттаманы сиз деле каттама жасай аласызбы өзүңүзгө? Жок, бизде жасай албайбыз. Мындай каттаманы. Эмнеси менен даамдуу деп ойлойсузбу? Бул каттаманы эми Эмнеси менен жагат сизге? каттама абдан жегиликтүү. Биз мындай каттаманы жасай албайт экенбиз. Үйгө барып жасап көрсөк дагы окшошпойт бул кишинин тилдей. Жакшы, Кудайга Сиз шүгүр. да каттама жасайсыз бул жакта? Ооба, мен да ошол жерде каттама жасайбыз, ушу эрежелер менен чогуу жасаганбыз, баарыбыз чогуу баштаганбыз. Кимдики даамдуу эми? Ошону айтыңызчы. Эми баарыбыз ар ким өзүнүкүн мактайт да, баарыбыздыкы даамдуу. Ошо даамдуу. Рецепти баары эле окшош. Окшол эле. Бирдей эле даамдуу жасайбыз, бирдей эле ошол камырды жасайбыз. Ошол эле сүт чай, ошол каймак. Бул жерден баардыгы эле ошо каттама, ысык каттама. Бирөөсүнүкү ысык, бирөөнүкү апамдыкы, бирөө атамдыкы болуп эле. Ошо. Аттары аралашкан болгону менен бирок бир эле каттама. Бир эле каттама, бир эле сүт чай, бир эле ошо каймак. Ассалам алейкум. Сиздикиби байке бул жак? Кандайсыз байке, жакшысызбы? Кудайга шүгүр. Сиз сизге эмне болду бул жерде? Жалаң каттама болуп атса, шашлык жасап алыпсыз го. Баян кандай түшүнсөк болот деп байке деп элеби? Мен кичине ассортимент кошуп кол дедик. Ооба. Туристтер ар кандай тамак адамдар сурап келет, калышы мүмкүн. тамак сурап калышат. Шашлык деле жакшы сурагандар болот. Кудайга шүгүр мына жеп атышат. Бул кимдин атамдын шашлыгы же бул байкем, тайкем шашлыгы атын айтып койсоңуз? Бул негизи акыл экенин шашлык. Өзүм ойлоп тапкам ушуну. Өзүңүздүн рецептиңиз. Ооба, өзүм рецепт. Түшүңүзгө кирип аян берип ушундай жасалган. Ооба, оюм болгон ушунда аракет кылайын. Шашлыктар жешсин. Кошуп коелу деп. Ассалам алейкум. Алейкум. Кандайсыз да, жакшысызбы? Жакшы. Аккордеонду алып кайка жөнөдүңүз? Бир жыл сиздерди тартып коём экен деген ниетте турам. Тартып коесуз байке? Бир тартып койсоңуздар бир аккордеонду. Сиз биякта аккордеон тартып ырдап иштейсизби? Ушул жерде, ушул жакта иштейм. Мына Алендин убагында, тиякта Ален деген бар болчу да. Ошол убактан баштап ушумалга чейин иштеп келатам. Аккордеон ырдап. Аккордеон менен ырдап, элди ыр боюнча манайын көтөрүп. Манайын көтөрүп. Сизге мындай кыстарышат элдер. Кыстарган кыстарат, кыстарбаган жөнделер да берем балам. Ооба. Келиңиз анда, жүрүңүз бияктан. Азыр. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Таштанбек Тобакалов деген неме болом. Ырчы болосуз. Ырчы болом. Өзүңүз ушул айылдансыз? Мен Токмоктун Калиновка деген айылынан болом. Бияка келип иштейм да. Күнүгө келип кетесиз? Машинем бар, машинемен келип иштеп кетем. Ошо. Анда бир аткарып бериңиз чарманда. Бир аткарып берейин. Биздин көрүүчүлөргө бир апамдын чайынын жанынан бир аткарып. Азыр сен алыстасың, мен де арадан өтсө дагы канча убак элесиң эстен кетпей туруп алды жүрөгүмө ай салдың эле ай кандай туза элесиң эстен кетпей туруп алды
Табылып талайыма тағдырыма жаралдың қандай жандың бақтысынан сүйдіріп жүрегімді ай сездіңбеген жүрегіме ай тұмар қылып елесің сүйдіріп жүрегімді ай сездірмеген жүрегіме ай тұмар қылып елесің аман болла балдарым Қол чабалар. Анакей. Баракелді ата. Сонырда айткенсіз. Үніңізге береке. Бұл кімге арналады? Білбеймін кім екенін. Апа, бұл жақты патенттеп, мындай документально сіз өзіңізге неме алған жоқсыз бу? Жоқ, анткен жоқмын. Барды эле жасай беришет, бары эле жасап атышат. Апам чай деп башында. Болып қалды да? Апам чай деп башында патенттейін деп барсам ал кезде менде 40 миң, 30 миң жоқ болчу. 40 миң төксөң, 30 миң төксөң, bir жылда даяр болот деген. Андай акча жоқ болчу. Андан кийин баары бул жердин баары эле апам чай аталды, жоқ, патенттеген жоқ. Элдик бизнес болуп калды да? Элдик бизнес. Уш жер апам чай аталып кетти. Казыр Ошко, тетиги Нарынга чейин апам чай аталып кетти да, негизи. Туугандар, бир бизнести жолусу, бир ишти тажабастан, талыкпастан кыла берсе, эртедир кечтир үзүрүн берет, берет. 18 жыл мекен, 18 жыл эмгектендиңиз. Азыр мына 60 канча жаштасыз? 64-төн. 64 жашыңызда ушинтип элдерге таанымал болуп, сиз да болуп отурасыз апа. Ойлодуңуз беле ушундай болом деп? Антип деле ойлогон жокмун. Эми бара-бара эмгек үзүрүн берет деген чын. Сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде могул жерде? Толтура чайхана бар экен, эми өзгөчөлүгүңүз кандай? Билбейт экенмин, аны клиенттен сураш керек. Жакшы, жакшы эметебиз. Тосуп алабыз. Жакшы тосуп алабыз, каттамабызды жакшылап беребиз. Баары эле ошентип берет дечи, анан эми клиенттен сураш керек аны. Элден сураш керек кандай экенин. Мен өзүмдү мактай албайм да, чындыгында. Мактай албайм. Канча жылдан бери ошо эмгегимден үзүрүн көрүп атам. Балдарым, кыздарым бүт бойдон ушуну менен туруп атабыз бутубуздан. Кудайга шүгүр. Жакшы. Сизге чоң рахмат апа анда. Рахмат, силерге да балдар. Ийгилик каалайбыз. Өзүңөргө дагы. Бар болуңуз. Ушинтип келген коноктордун курсагын тойгозуп. Рахмат. Мына сизди бирден бир жакшы көргөнү ушу биздин баардыгыбыздын апалардын эми баардыгы эле окшош болот да. Биздин курсагыбызды тойгозгон апалар, мээрим берген апалар. Анан сиз өзүңүз да мээримдүү экенсиз. Мээримдүүсүң, анан жөнөкөйсүз деп айтышат көбүнчө эле. Эми эл берет да аны. Эл сынайт да, чындыгында. Мен мындайм дей албайбыз да. Бар болуңуз, оорубаңыз. Аман жүргүлө силер да. Ишиңерден ийгилик тапкыла. Кыргызстаныбыз өсүп өнүгө берсин, ден соолук берсин биринчи кезекте. Силер дагы аман эсен болуп, иштеген ишиңерден ийгилик таап, очор бачар болгула. Рахмат апа. Биздин көрүүчүлөргө салам жолдоп койсоңуз болот, же кайрылуу жасап койсоңуз болот. Кайрылуу жасайын, эми эмне дейин? Аман эсен бололу. Иштеринен ийгилик тапсын ар ким. Канчалык эмгектенсе ошончолук ошонун үзүрүн көрөт. Бир жерден окат кылып, бир жерден агарып көгөрүп, ошол жерден үзүрүн көрөт. Эмне дейин, эми силер да өмүрлүү болгула, ден соолукта болгула. Аман эсен элдин жүгүн аркалап жүрө бергиле. Жаш балдар экенсиңер, аман эсен болгула. Чоң рахмат апа, бар болуңуз. Рахмат. Макул байке. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушуну менен бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз соңуна жетти. Ары өткөн сайын, бери өткөн сайын сөз түрдө апамдын колунан ысык чайын ичип, каттамасын жеп кеттиңиздер. Келип тургула. Бардыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анан бул видео тууралуу, бул интервью тууралуу комментарийге сөз түрдө жазыңыз. Апаны тааныгандар дагы жазып коюңуздар. Ошо кийинки чыгарылыштан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар. Аман болгула. Журналист болуп калыпсыз уже сиз.